Азыр болсо мен сиздерге колдун гигиенасын кандай сакташ керек экенин көрсөтүп кетейин. Азыр көрдүңүздөр, мен өзүм эшиктен кирип келдим. Эшиктен кирип келатканда бул тутканы кармаганга туура келет. Ачканга да, жапканга тутканы кармамай биз муну жаба албайт экенбиз. Ошондо биз эстеп кетиш керек, бул тутканы канча адам мага чейин кармады жана менден кийин канча адам кармайт. Ошондуктан бул тутканы кармаган соң колубузду обработка кылып киргениз жакшы болот. Мына бул кире бериштин жанында эле санитайзер турат. Санитайзердин ичинде 70% спирт камтыган колго арналган антисептиги бар. Бул кирип келгенде мына бул туткасын кол менен кармабайбыз. Себеби биздин колубуз азыр кир. Ошондуктан чыканак менен мындай ылдый басабыз. Ошондо керектүү санда антисептик колубузга агып түшөт. Биринчиден бул антисептикти колубузга кеңири мындай алаканыңыздарга адегенде сүйкөйбүз. Бул кеминде 5 секунд убакыт элейт. Мындайча айтканда 1, 2, 3, 4, 5. Андан соң колдун сыртына өтөбүз. Адегенде оң кол менен сол колдун сыртына бул антисептикти сүйкөйбүз. Бул дагы 5 секунд. Андан соң сол колдун алаканы менен оң колдун сыртын. Андан соң манжаларыбыздын ортосуна. 5 манжабыздын эң ортосуна. Бул дагы 5 секунд кеминде. 1, 2, 3, 4, 5. Андан соң эки колдун мындай бири-бирине камтыйбыз дагы. Тырмактар жана манжалардын учтары кеңири жайылгыдай кылабыз антисептикке. Андан соң баш бармак жанагындай эле сол кол менен адегенде оң кол менен сол колдун баш бармагын. Андан соң сол кол менен оң колдун баш бармагын. Мындан соң алаканыбыздын ортосуна. Оң кол менен сол колдукун, сол кол менен оң колдукун. Ошондой эле бул билектерибизди дагы сиңирип кетебиз. Ошо менен колубузуна ушул процедураны аяктаган чейин антисептик уже толугу менен колдун терисине сиңип бүтөт. Бул антисептиктин ичинде глицерин да камтылган, ошондуктан баягы колдун кургап калышына, жаракат пайда болушуна да сактайт. Дагы бир жолу үндөп кетели. Коронавирустун эң негизги профилактика ыкмалары бул адамдар бири-биринен алыстоосу, экинчиден тазалыкты, гигиенаны күнүмдүк турмушта сактоо. Саламатта болуңуздар.